Кутман кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Дагы бир жолу сиздерде иштер кандай болуп жатат? Мына 12 жылдык билим берүүгө өттүк. Кандай көйгөйлөр болуп жатат? Кандай аракеттер болуп жатат? Эмнелерди үйрөнүп билгиңиздер келет? Ошол жөнүндө айтсаңыздар. Микрофонду алып өзүңүздөрдү тааныштырып айтыңыздар. Биз дайыма тажрыйба алмашуу аянтчасын түзүп турушубуз керек дайыма. Анан өзүңүздөр да ишиңиздер жөнүндө айтып берсеңиздер, кызыктуу методикаңыздарды айтып берсеңиздер. Саламатсызбы, Нургүл айым. Кечки Саламатсызбы? салам. Кечки салам. Баарыңыздарга жалпы кесиптештер. Мен Токтогул шаарынан байланышып жатам сиздерге. Токтогул шаарындагы номер 2 мектепке чейинки билим берүү уюмунда тарбиячы болуп эмгектенем. Азыркы 12 жылдык билим берүүдө биринчи мен дагы окугам. Азыр сиздерге ошо экинчи жолку курска катышуум болот да, буюрса. Абдан жакшы. Жакшы, негизинен баягы окуп эмес, кичине маалымат алган үчүн мен үчүн жеңил болуп атат да. Жакшы, жакшы, рахмат. Кайсы ыкмаларды колдонуп жатасыздар бала бакчада? Бала бакчада кандай ыкмаларды колдонуп жатасыздар? Бир микрофонду өчүрүп койсоңор. Эки аккаунт менен чыкканда менин үнүм ушинтип жаңырып калат. Мен жакынкы арада Италияда бала бакчаны да көрдүм. Ал жерде бала бакчадагы дидактикалык каражаттардын жөнөкөйлүгү, балдардын колу менен жасалган сүрөттөр, эмгектер баалангандыгын байкадым. Бул ошондой эле Монтессори мектебинде да болдук. Монтессори мектебинин каражаттары абдан кызыктуу. Анан бир аңгемени китепте окуп берүү боюнча мастер-класс өткөрүлдү. Эми биз бала бакчада биз балалык программасы, буга чейин Аристе программасы негизинде да балдарга топ менен сабак өтөбүз. Чет өлкөдө да ошондой балдарды топко бөлүп алып сабак өтүшөт экен. Мына ошол балдарды практикалык ишмердүүлүгү маанилүү. Анан балдардын жасаган кол менен жасаган сүрөттөрү, иштерин көргөзмөгө коет. Дубалдарга илип коюшат экен да. Өзгөчө пазл иретиндеги, ошондой эле коллаж формасындагы иштери жакты. Бул балдардын таанып билүүчүлүгүн, фантазиясын өнүктүрүүгө багытталган сүрөттөр экен. Мен ушул бала бакчалардагы жасалганы жана мебелдердин коюлушу, дизайн, интерьер биздин эле бала бакчадагыдай, кадимки биздин бала бакчада кандай болсо ошондой эле экендигин көрө алдым. Сиздер дагы балдардын кийим илгич шкафтарына балдардын атын жазып коесуздар. Бул ал жерде балдардын атын анан сүрөтүн чаптап коет экен. Топтордо сабак өтүшөт экен. Балдардын оюнчуктар, түрдүү дидактикалык каражаттар полкаларда турат. Анан балдар менен кызыктуу иштер аткарылат. Мен презентациядан көрсөтмөкмүн, тиги бир ноутбугуман проблема болуп жатат. Монтессори педагогикасы боюнча китеп окуу ыкмасы да өзгөчө. Балдардын ушунчалык образдуу, жандуу, балдарга элес калтырган, балдардын эсине кала тургандай, балдарга таасир бере тургандай ыкмада өткөрүлдү. Ал кантип өткөрүлдү десек, бөлмөгө балдарды киргизди, коридордон жетелеп тизип акырын деп акырын киргизишти дагы, анан бөлмөнүн светин өчүрүп, караңгылатып терезелерди. Анан акырын кичинекей жарык күйгүзүп лампа менен анан китеп окуп берди. Бул караңгылык, космос жөнүндө экен да. Бул ошондо жер планетасынын, башка планеталардын, космос мейкиндигинин пайда болушу жөнүндө кызыктуу аңгемени окуп берди. Ошол алдыга балдарды отургузуп, кадимкидей жерге отурушуп, анан ошо балдарды тегерете олтурду, кара материалды жайып туруп,
ал жерге ошол текстте эмне окуя болсо ошону кадам менен көрсөтүп жатты да. Ошол балдарга ошол жылдыздар, космос галактикасы боюнча ошондой мындай сеп жылтыраак бир эме кум сыяктуу нерсе менен себелеп келип, анан аягында жанагы планеталардын макетин бири-биринен тизип, мына монтип пайда болгон, анан жер ушундай пайда болгон, ушундай тартипте ушул жерде жайгашат экен деп макетин тизип көрсөтүп берди да. Китепти окуп да жатты тарбиячы. Ал эми жардамчы тарбиячылар ошо макеттерди тизип, образдуу көрсөтүп, кыймылдуу көрсөтүп берип жатышты да. Балдар тегерек отуруп, анан ошол жер планетасынын космостогу жайгашышкандыгы тууралуу көрүп абдан таасирленишти. Анан ошентип чыгарманы аяктады. Балдар кол чаап, кубанып, эсинде абдан сакталып калды да. Бул образдуу окутуунун ыкмасы Вальдорф педагогикасында дагы ушул балдарга китеп окууда окуп жаткан китептин мазмунундагы окуя ушундай образдуу сүрөттөлөт, жандуу сүрөттөлөт, жаныбарлардын, табият кубулуштарынын үнү кадимкидей угузулат. Ошондой окутулат да. Монтессори педагогикасында да дайыма ошондой шарт чөйрө түзүп, балдарга ушунчалык таасир калтыргат тургандай окутулат. Мына ошол караңгылатып бөлмөнү, анан ошол космос мейкиндигин түзүп, ошол планеталардын макетин жайгашкандан бери көрсөтүп планеталарды. Мына ушундай болуп жаралыптыр деп кызыктуу кылып, таасирдүү кылып окуп бериш балдардын кабыл алуусуна, эс тутумуна абдан жакшы. Жана балдар ошол жакшы түшүнүп калат да. Биз кандай гана текст жомок окуп бербейлик, мына ошондуп образдуу, кызыктуу кылып окуп берсек, балдар кунткой угуп, анан эсине тутуп калат. Анткени балдардын кабылдоосу чыгармачылык фантазия менен кабылдайт, дүйнө таанымы ушунчалык жомоктогудай кабыл алат. Ошондуктан биз балдарга китеп окуп жатканда жомоктогудай кабыл ала тургандай таасир калтыруу ыкмасы менен өтүшүбүз керек да. Мына ошентип бала бакчада дагы мебелдердин жайгашыш тартиби, дидактикалык каражаттардын колдонушун карап, анан эң негизги бизге ошо китеп окуусу таасир калтырды. Анткени Монтессори окутуу боюнча болду да. Анан биз бала бакчада дагы, мектепте дагы азыр инновациялык педагогикалык технологиялар, азыркы жаңы программа, жаңы стандарт компетенцияга негизделген билим берүү дейбиз. Чет өлкөдө дагы дүйнө жүзүндө деги эле турмуштук көндүмдөрүн балдардын жөндөмүн өнүктүрүүгө багытталат. Практикалык иштер көбүрөөк болот экен. Аларда дагы жөндөмгө, компетенцияга негизделген билим берүү экен. Топтордо практикалык иштерди көп аткарат. Чыгармачылык иштерди алып барышат. Анан мага өзгөчө пазлдар менен жаныбарларды түзүү, анан коллаж деп айтылат. Ошол коллаж сыяктуу түрдүү түстөрдү жайгаштырып келип бир жаныбарлар түзөт, же өсүмдүктөр, же канаттуулар түзөт да. Мына ошентип түзүп келип чыгармачылык менен курап чыкканы мага абдан таасир калтырды. Дидактикаларынын, каражаттарынын өзгөчөлүгүндө экен. Биз дагы топтордо сабак өтөбүз. Биз дагы балдарды өнүктүрүү чыкмаларды колдонобуз. Анан столдун үстүндө жайгашкан дидактикалык каражаттар сабакка тиешелүү, ошол темага тиешелүү экен. Ар бир балага өзүнчө колдоно турган каражаттар, дептерлер, карандаштар кадимкидей эле топ менен сабак өтүшөт экен. Балдар отуруп, биз салттуу кандай окутасыз, ошондой эле сабактарды көрдүм мен. Чөйрө шкафта коюлган каражаттар, китептер, оюнчуктар, жана көргөзмө куралдар тизилген сиздердин шкафтагыдай эле. Ошондой эле өзгөчөлүк эң негизги аларда дагы практика, жандуу изилдөө, абдан жандуу ишмердүүлүк жакшы экен. Эми биз көңүл бөлө турган нерсе, бизде азыр биздин азыркы жаңы программада сиздер календардык планды түзбөдүңүздөрбү? Азыркы талап боюнча, багыт боюнча, жаңы программа боюнча календардык пландын тематикасын сиз өзүңүз тандап алып, өзүңүз каалагандай түзсөңүз болот. Белгилүү бир программабыз бар бизде. Ошол мисалы балалык программада мындай даяр календардык тематикалык багыт берилчү эмес беле? Биз карап туруп, ошо өзүңүз каалаган темаларды калтырып, же болбосо ага кошумчалап, жаңылап койсоңуз, бул сиздин чыгармачылык эркиңиз болуп калды. Башка өлкөлөрдө дагы ошондой экен. Мугалимдин анан тарбиячынын эркин ишмердүүлүгүнө басым жасалат экен. План түзүүдө, календардык тематикалык планды түзүүдө. Мына ошого
Карасаңыздар, мына ошол бизде дагы азыр ушундай киргизилди, тарбиячылар календардык планды 1 жылга түзбөдүңүздөр, кандай түздүңүздөр? Ошол айрым темаларын алмаштырып, өзүңүзгө ылайыктап, региондук, айылдын же балдардын өзгөчөлүгүнө жараша каалаган темаңызды коюп койсоңуз болот. Азыр ушундай да, эми белгилүү мындай багытка ошол период, ошол аралыктагы темага ылайык да болуш керек да. Мисалы, дайыма эле оюнчуктар боло бербей, анын ордуна ылайыктап башка теманы кошсоңуз болот, балдарды өнүктүрүүчү, кызыктыруучу темалардан. Мына бул тарбиячынын эркин ишмердүүлүгү болуп саналат. Ошондой да. Анан инновациялык технологиялар, усулдар белгиленген. Кейс технологиясы изилдөө, долбоорлук, кырдаалдык окутуу, проблемалык окутуу, модельдештирүү, оюн технологиясы деп берилген. Дүйнө жүзүндө изилдөө методикасы өтө маанилүү. Балдар таанып билип, изилдеп, анан дүйнө таанымын өнүктүрөт да. Мисалы үчүн, ошол алманы изилдеш, алма деген теманы өтсөк, алманы толук изилдеп чыгат. Ал кандай пайда болгон, уругунан баштап, мына уругу, алманын уругу ушундай болот. Ал топуракка себилгенде андан сабак чыгат да, анан көчөт пайда болот. Ал көчөттү дагы биз отургузабыз. Ошол көчөттөн анан сабактар чыгып чоң бакка айланат. Бактан анан ушундай ал бактан жалбырак бүрдөп, анан гүл ачат, гүлдөп, анан мөмө байлап, анан ушул белгилүү убакытта ушундай алма күзүндө бышып жетилип, мондай мөмө болот деп ошону толук өсүп чыгышын деталдуу изилдешет. Анан мындай даяр алманы дагы кесип кусокторго бөлүп, аны жеп көрсө болот, андан шире чыгат, даамы кандай, өңү кандай, жыты кандай экенин толук изилдеп, деталдуу изилдешет да. Бул изилдөө иши ушундай бала бакчада. Гүлдү дагы ошондой изилдөөдө деталдуу өскөндөн баштап, урук сепкенден баштап кантип өсөт. Бардык өсүмдүктөрдү дагы, жаныбарлар болобу, топурактын составы болобу изилдөөдө ушундай деталдуу изилдейт да. Анан жашоодо кантип пайдаланат? Мына ошол бала бакчада ошол каралат. Ошондой изилдөө иштери көп экен. Мына азырда да биз ошондой изилдөө технологиясынын жүрүшүн, процессин үйрөнүп алып, балдарга изилдөө иш жүргүзүшүбүз керек. STEM методикалары да ошондой изилдөө аркылуу, эксперимент аркылуу баланын таанып билүүчүлүгүн өнүктүрөбүз. Эми сиздерде кандай методиканы колдонуп жатасыздар? Эмне жаңыны үйрөндүңүздөр? Же эмнени үйрөнгүңүздөр келет? Же эмнеден кыйынчылыктар болуп атат? Айтып берсеңиздер. Сиз айтып өткөндөй, биз ошо балалык программасы менен иштейбиз. STEM багытында иштерди алып барып, уже STEM бурчтарын түрөмө уюштурдук. STEM багытында оюнчуктарды уже алдык. Толук кандуу STEM багытын өттүк да. Анан эми бул жерде кыйынчылык күндө жаңы нерсени ойлоп таап, изилдеп чыгыш деген маселе да. Менин оюмча да. Сиз кандай дейсиз? Туура. Сиздер же изилдөө ишин алып баруунун кадамдарынан кыйналып жатасыздар. Мисалы изилдегенде, мисалы кумду, сууну, сиз айткандай ошо өсүмдүктөрдү изилдеш керек да. Анан биз ошол сиз айткан этаптардан өтүп келатабыз. Мисалы, азыр күз мезгилинде мына жандуу жараткыч уктайт. Алар кышкы уйкуга кетет. Күз мезгили жалбырактар саргаят, бүт мөмө чөмөлөр бышат деп берип атабыз да маалыматчы. Ошол күз мезгилинин сулуулугун, күз мезгилинин аякташын, күз мезгилинин кандайдыр бир табияттагы ордун балдарга баса белгилеп айтабыз. Ошол эле учурда мисалы кадимки эле сиз айткан ошо алманы изилдеш керек, аны жеп көрүп, даамын татып, ал жерде өсөт же бакта өсөт. Эгер жерде өссө кандай болот эле, бакта өскөн үчүн ал күнгө бышат, кызыл, сары, жашыл алмалардын түрлөрү бар деп балдарга ушундай маалымат беребиз да. Анан ошо мен өзүм жеке өзүм эмемде ошо изилдөөгө келгенде кичине такалып калабыз да, анткени бизде каражаттар азыраак экен да, Кыргызстандачы. Изилдөө борборуна ылайыкташтырылган каражаттар аз экен.
мисалы изилдеп бир нерсени көрсөтөйүн бала десең, ошого 2 жума эрте даярданыш керек. Кандай каражаттар керек болот? Эми мисалы өң түстөрдү бирине бири мен мисалы америкалык метод менен окугам да, мындан 2 жыл мурун. Анан сиз айткандай ошо америкалыктардын методунда эң жөнөкөйдөн баштап, анан акырындык менен баланын жаш өзгөчөлүгүнө жараша анан алып кетет экен аларчы. Ошого жараша мисалы 2 жаштагы балага, анан 3 жаштагы балага, анан 5 жаштагы балага деп ошонун жаш өзгөчөлүгүнө жараша алар анализ жүргүзөт экен да. Биз ошол нерсени үйрөндүк да ал жактан. Анан көрсөтмө каражаттары дагы аябай жөнөкөй. Кадимки эле жанагы табияттан жасалган жыгачтар, таштар. Ошол эле таштан көп нерсени боеп, же болбосо фигураларын айырмалап ушундай бир жаратып коет экен да, бир нерсени жаратмандык аларда күчтүүрөөк экен да. Ооба, туура айттыңыз. Жөнөкөй микрофон кимден жаңырап атат ыя? Жөнөкөй эле табигый каражаттарды колдонушат. Колдонушубуз керек да. Мисалы үчүн эски эле колдонулбаган картон кагаздар, анан жана биз прищепканы колдонобуз го, ошолор, анан желип бүткөн йогурттун идиштери, мороженный палочкалары, таш, кум, мындай акча көп кетпеген, сарпталбаган эле каражаттарды колдонушубуз керек да. Чет өлкөдө ушундай экен. Жөнөкөй эле кагаздардан аны краскага салып, боекко салып, андан мындай кызыктуу оюнчуктарды жасап, мына ошондой сабак өтүшөт экен да. Биз болсо ошол каражатты сатып алганга эмес, ошо колдолор материалдан жаңы нерсени жаратып ойлоп тапканга басым жасасак жакшы болот эле. Ошону көңүл бөлсөңүздөр. Анан изилдөө ишинде өтө көп каражаттын кереги жок. Анын кадамдарын үйрөнө албай жатабыз. Мисалы, алманы кантип изилдейт элеңиздер сиздер? Ал алманын уругу бизде бар да, алма жеп атабыз азыр алманы. Бышты күзгө эле ошол эле алманын мындай жанагындай кадимки алманы алып келип алып эле ошону кандай болот, муну кантип өстүрөт деп анан сүрөттөр менен, мисалы үчүн ноутбуктар, сиздерде компьютер ноутбуктар бар да, же телефондон көрсөтүп берип, мындай уругу мондай, муну мындай өсөт деп көрсөтүп. Анан эми алманы кесип балдардын алдына берип, анын лупа менен каратып, анын кусогун дамдатып көрүп, өңүн карап, жытын карап, сууга салып көрүп, анан макетин жасап, алманын өсүп жатканын ушинтип эле жасай берсек, пластилинден же түстүк кагаздардан, жөнөкөй картон кагаздарды кесип макетин жасагыла деп, анан эми боегула деп ошондой берсеңиздер болот. Өтө көп каражаттын кереги жок. Гүлдү деле ошондой изилдейбиз, жаныбарларды деле изилдегенде бул деген эмне болду экен, бул кантип өсөт, мунун составы, мунун түзүлүшү кандай болот экен деп таанып билиш керек да. Ошол изилдөө бала бакчада. Ошондой багытта өтсөңүздөр болот. Кайсы бала бакчада изилдөө иштери жүргүзүлүп атат? Бөлүшүп коесуздарбы тажрыйбаңыздар менен? Нургүл айым, ошондо биз мисалы сиз айткан ошо мороженныйдын таякчаларын кадимки эле көргөзмө каражатка киргизген да мен. Баклажканын жанагы крышкаларын кадимки эле. Жана биз көрсөтмө курал жасаган фетрди, мисалы кыргыз оюлар менен бергенбиз да биз балдарга. Ошону кадимки эле жанагы магазиндеги пластмасса ийнелер менен балдар кадимкидей мындай тиккенди үйрөнөт да, кыздарга берип. Балдар болсо ботинканын бүчүсүн өткөргүлө, топчунун бүчүсүн өткөргүлө деп ушундай фетрден баягы кийим-кечелерди тиккенбиз дегендей. Анан биз да ошо көбүнчө систем багытында азыр буюрса деп ошону алып атабыз, систем багытында иш жүргүзүп, систем багытында ошо изилдөө борборуна анан
робот техника багытына балдарды кичине тартып келип атабыз да. Балдар азырынча нукка түшө элек, бирок эми акырындык менен нукка түшүп калат болуш керек. Меники 3 жаштагы балдар. Дагы кимде? Кандай Кандай тажрыйбалар бар? тажрыйбалар? Айта бериңиздер, азыр менин ноутбугум, берки ноутбугум. Деге микрофонуңуз иштеген жок. Угулбай атат үнүңүз. Насихат эже үнүңүз угулбай атат бизге. Микрофонду күйгүзүп алсаңыз. Сүйлөбөй эле турат го эч ким, Сүйлөйүн деп күйгүзө албай атасызбы? Саламатсыздарбы? Сизге сурасам, сенден робот боюнча изилдөөлөрдү кандай багытта иш алып барып жатасыздар 3 жаштагыларга? Жооп бериңиздер, ким кантип иштеп атат? Робототехника менен аралаштырган ишмердүүлүк жөнүндө сурап жатат. Азыркы учурда могу STEM боюнча мына турмуштан алынган эле нерселер менен эле боюнча ушундай пайдаланып атабыз да. Негизи STEM менен иштеш үчүн бунун баягы эмелери өтө кымбат турат дешип атат да. Мисалы 150 миңге биз аны алганга же бизди антип камсыздаганга эч кандай булактар табылбай атат да. Азыр ошол бирок биз азыр ошол турмуштан алынган нерселерди гана алыбыздын жетишинче гана пайдаланып атабыз да STEM мененчи. Негизи аны алыш үчүн баягы материалдар өтө кымбат деп атат да. Кымбат экенин сураштырсакчы. Робототехника боюнча кымбат, албетте кымбат. Биз азыр колубуздан келген эле нерсени жасашыбыз керек. Жана андай жөнөкөй эле каражаттар менен колдонууда. Ушул саламатсыздарбы эжекелер, угулду сөзүм. Ооба, угулуп атат, эми сүйлөңүз. Мен эми сурай берейинчи эжеке, мына этностем деп жатат го. Ошого кандагы өтсөк болот, этностем. Кандай өтүп жатасыздар, айтыңыздар. Башкалар. Саламатсызбы, Насихат эжеке. Этностемге кыргыздын улуттук ою чийимдери, кадимки эле жана балдар ойногон чүкө, биз ошол нерселерди чүкө, боз үйдүн жасалгасы, кадимки эле сатып аткан жана когоз Кытай кийизтеринен алып, өзүбүз ошону колго жасап, анан балдарга сунуштап жатабыз да. Кадимки эле чүкө менен көбүнчө басым жасап, азыр биз чүкөнү 4 өңгө боеп анан кийин жасап, балдар менен иштешип атабыз. Ошол чүкөнү Шулдап кеттик, Биз этностемде боюнча балдарга баягы макалдар, баягы улуттук эмелер, оюндар, макалдарды сабактарда пайдаланып атабыз да. Сабак ошо алынган сабакка ылайыктуу болупчу. Негизи сабакка этностемде сабакка көрсөтмө каражат ошо бир STEM бурчун уюштуруп, ал жерде этно дегенден кийин Кыргыздын улуттук парламентин түшүрүш керек болот. Ошол жерде анан ошол эле багытта биздин өзүбүздүн эле мисалы боз үй этно STEM болуп атпайбы? Кадимки эле жыгачтан ата бабаларыбыз кураштырып үйдү ойлоп чыгып атпайбы? Ошону балдарга жеткиришибиз керек. Ал эми тиги чоң кыз айткандай, кандай десем, ар бир сабакта
макал лакап, кыргызча жомоктор, кыргызча ырлар, кыргызча нарктуу мындай ата энелер, ата бабалардын сөзүн кошуп иш планга киргизип алып ошону балдар менен кайра сүйлөшүү аркылуу бири бирибиз менен мындай пикир алмашуу кезде колдонобуз да такай. Мындай. Мындай пайдаланып атабыз да баягы. Ооба, жогорудагы айтылган баягы тарбиялык максаттагы, тарбиялык мааниси бар сөздөрдү, макал лакап, кандай жомокторду пайдалануу менен балага жакшы таасир берет экен да ушул нерселерчи көбүнкө. Ооба. Оймо чиймелерди пайдаланасыздарбы? Оймолорду, кыргыздын оймолорун. Ооба. Кыргыздын оймолорун ошо кыргыздын оймолорун кесип алып, анан ошолордон тизип чыгыш керек да. Анан ошолордон түрдүү фигураларды жасатсаңыздар болот. Шырдак жасайсызбы, же боз үйдүн жасалгасын жасайсызбы, же ошол формалардан кандай аккуу, канаттуу жаныбар келип чыгабы, бул эмнени билдирет деп ошолорду колдонсоңуз болот. Кураштырып чыкса болот да оймолордон. Бул да этностемге кирет. Сиз айткан чүкө, боз үйдүн түрлөрү, комузду, кадимки комузду ортого алып, ошону изилдеп, кылы, капкага кандай болот экен, кантип жасалган. Анан ошонун макетин жасоо, пластилинден жасоо, бул да этностемге кирет. Дагы кантип өтсө болот кана, идеялар берсеңиздер. Дагы кандай кылып өтсө болот? Мен азыр презентациям жүктөлүп калды, растын тиги ноутбугум күйүп, ошону күтүп жатам, азыр презентация кое берем. Чынар айым, сиздин үнүңүз угулбай атат, микрофонуңузду иштетип коесузбу? Саламатсыздарбы эжекелер? Жакшысыздарбы? Жакшы. Этностемди дизайн киргизгенбиз. Эми этностем менен иш алып барып жатабыз. Анан биз баягы сыйкырдуу башкычанын ордуна сыйкырдуу кутуча жасадык. Баягы коробкадан эле. Азыр жашылча жемиштерди ошо сыйкырдуу кутучанан алып чыгып көрсөтүп атат. Мурда кутуча деген сөз колдонбойт элек, азыр эми мурда башкыча деп колдонсок, азыр кутуча деп колдонуп атабыз. Анан баягындай туз баштык деп коет го мурдакы. Ошо туз баштыктарга атайын кештечиктерди жарым метр, жок 30 сантиметрдей кылып өткөрүп койдук. Андан балдар камчы өргөндү үйрөнөт, кыздар чач өргөндү үйрөнөт. Ушундай каражаттарды сунуштап атабыз балдарга. Абдан сонун. Мына айтмастым деген. Дагы кантип өтсө болот кана? Азыркы эсеке кайталап коесузбу? Баягы туз баштыктын ичине эмне салып дейсиз? Менин телефонум что-то эме болбой, угулбай калды да, кайталап коесузбу? Баштын ичине телефон салдык. Метрден жасадык. Анан асты жагына чычпак астына жөнөтүп коюң группага. Ооба, ошентиңизчи, көрөйлүчү, көз менен көр. Сиз кайсы группадасыз ошондо? Менин курсумдагы группадасыз же жалпы группадасыздарбы? Биздин курстагыдайсызбы? Кайсы группадасыз? Кайсы группага? Мен группадамын. Вебинар деген группадабы же чыгармачыл тарбиячыдасызбы? Вебинар деген группада. Жакшы. Ошого жөнөп койсоңуз болот. Ошого андан башка дагы катыктар бар, ошолорго таштап коем группага. Этностем боюнча. Макул эжеке, чоң рахмат, жакшы болмок, көрөйлүчү.
Дагы айта бериңиздер. Мен экраныман азыр презентацияны алып чыгайын деп жатам. Экраны чыкты, э? мынандай да азыр мына нөлөөйдө атабыз го. Ошондо нөлөөйдө кандай балалык боюнча өтүп атасыздарбы? Алла. Гуглдабы? Айтыңыздар. Эмне ким эмне кылып өтүп жатат. Азыр бизде нөлөөй класс жок да. Азыр бизде 1-класс болуп калды, э? Анан бала бакчада мектепке даярдоо группасы бар. 5-6 Даярдоо. жаштагы. Ошону эмне кылып өтүп жатасыздар? Ошону сурайын дедим эле, балалык. Эмеден да. Азыр биз эмне кылабыз? Жаздырып, ар жерде ар түр болот. Көрүнөсө сулугус өчүрчү микрофон. Эжеке мындай да, азыркы билим берүү 12 жылдык болгондугуна байланыштуу бизде даярдоо тайпа деген жок уже. 5 жаштагы балдарга улуу тайпа деп балалык программасы менен календарь план түзүлүп, ошонун негизинде иш алып баратабыз. Биринчиден, экинчиден сабат деген жок, сабат сабак алынган, биз тамга үйрөтпөйбүз азыр. Баягы мектепке барат, эми өзүбүз үчүн үйрөтүп коелу деп үйрөтүп атабыз, бирок сабак алынган да 12 жылдыкта. Ошондо жөн эле сабат ачуу жоюлуп кетсе, андай жөн эле окута беребиз да. Бирок бизде жазгыла, окуткула деп атат. Ошондо кандай болуп калат? Стандарт боюнча, жаңы стандарт боюнча окутуп, баягы жаздыруу деген жок го. Биз только баланы өнүктүрөбүз. Эме кылабыз да, анын жок жаңы стандарт боюнчачы. Ооба. Тамга таанытуу деген эмелер жок. Амастарбы, биз сабат ачуу сабагы жана даярдоо группасында бар да. Анан ошондо деген жана балалык боюнча эле иштейбиз. Жана балалыкта сабат ачууда муун, сөз жөнүндө түшүнүк берүү дегендер бар го. Ошол боюнча беребиз. Муундарга бөлүнүп Муунду тагайтуу, сөздү туура сүйлөө деп эле маалымат беребиз да. анан бирок жана бөлөк деген дефтер бар. Жазуу да басма түрүндө жазышат. Тамгаларды эмес, мындай басма түрүндө да, андан жеңилдетилген түрү да. Ошолорду жаздыртабыз. Ушул бизге дагы ушул неме темада бизде дагы ушул 5 жаштагы балдарга тамга таанытып, анан 10го чейинки сандарды кошуп кемиткенди үйрөтүшүбүз керекпи? Жок, кошуп кемитүү жок бизде, кыздар. Ооба, кошуп кемитүү жок. Окутпайбыз. Биз балдарды мектепке даярдоо группасы балдарды өнүктүрүүчү гана сабактарды өтөбүз. Окутуп, кошуп кемитип мектепке өткөн. Анткени алар наристе программасына ылайык келген жаш өзгөчөлүгүнө тиешелүү балдар да, ошондуктан мектеп окутат. Эми мынакей презентациям чыкты. Мына Италияда мына мондай сүрөттөр бар экен, каражаттар. Карасаңыздар, мына бакты, даракты монтип жабдып чыккан да өзлөрү. Мына мондай сүрөттөрдү, раскраска бар го, ошо сыртынан эле боеп, анан мондай тегерекчелерди карасаңыздар, башкача даракты ушундай баланын чыгармачылыгы менен жабдык чыкты. Даракты мына ушундай. Бул дидактикалык каражаттарынын анан сүрөттөрүнүн өзгөчөлүгүндө экен да. Таң калтырган мынакей карасаңыздар, эми мына моореки динозаврик. Муну болсо пазл сыяктуу кылып мына түстөрдү. Динозаврдын формасы берилген.
Анан калган тегерегин түстөрдү бала өзү боеп чыккан да. Карасаңыздар. Бул эмне десем, коллаж деп айтты да. Чогултуп. Мынакей мондай дагы каражаттарды колдонот экен. Мына бул коён, ар жакта жаныбарларды мына ушул түстөр менен боеп, ошо формасын түзүп чыгыш керек. Карасаңыздар, башкача берилген форма, мына ушул формада жаныбарлардын формасын алып чыгыш керек, боеп чыгыш керек да. Эми бул Монтессори каражаттары полкада тизилген. Монтессоринин педагогикасында каражаттар ушундай болот да, негизги дидактикалык каражаттар. Эми муну биз атай сатып алат мунучу, биз өзүбүздүн ал акыбалыбызга карашыбыз керек жөнүндө маалымат катары берип жатам. Мына моундай каражаттар бар да, ушул фигураларды ордоруна салыштырып, тизип өнүгөт. Мындай. Эми бул жөнөкөй бала бакчадагы жөнөкөй каражаттар кадимкидей. Ушундай полкаларга Силерге көрүнүп тизилген жатабы? экен. Митке көрүнбөйлөбү? Көрүнбөй калды эчеке. Азыр кайра коеюн, Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Главный экранга коюп, Нургүлайым. Мына чыкты митке. Ооба, чыкты. Мынакей полкасындагы текчедеги каражаттар, китептер кадимкидей ушундай тизилген. Анан пришепканы көп колдонушат экен. Кир жайган пришепкаларыбыз бар го биздин. Мен ошону стемди изилдеп чет өлкөдөгү тажрыйбаларды көп алам да, маалымат сайттардан. Анан ошо пришепкаларды көрчү элем, мындай жандуу көрүп келдим пришепкаларды кадимкидей кыпчып өзүнчө каражаттарга өзүнчө бөлүп ошо пришепканы көп колдонот экен. Муну көпүрө жасап же короо жасап же кандайдыр фигуралар жасаганга да колдонушат, же жыгач пришепкалар. Бул эми Монтессоринин педагогикасындагы каражаттар. Мына моундай текчелер бала бакчада. Мына карасаңыздар, мына ушундай коробкаларга бөлүнгөн карточкалар. Ушинтип өзүнчө бөлүп коюшат экен. Мына бул бала бакчасы. Бул ошо Монтессори бала бакчасы мектебиндеги каражаттар да, булар эми көрсөтүп аткандар. Анан арасында жөнөкөй бала бакчанын да сүрөттөрүн көрсөтүп жатам. Мына булар Монтессори. Эми бизге китеп окуп бергенде жанагы жер шарынын жаралышы, жер планетасынын жаралышы, космостогу башка планеталардын жаралышы жөнүндө аңгеме окуп берди дебедимби? Ошону кадимкидей монтип тизип көрсөтүп берди окуган сайынчы. Тегеректе балдар олтурат тегеретинде. Монда кара материалды жайды дагы, анан материалда ар жакта турган. Мореки макет. Мына ушинтип тизип көрсөтүп беришти да. Бул мына бала бакчадагы балдардын кийими иле турган шкафы монда экен Италияда да. Бизде деле ушундай эле шкафтар бар, бирок муну сүрөттөрүн чаптайсыздар же болбосо атын эле жазып коесуздар го. Мына ушундай экен. Мына карасаңыздар, дубалдардын жабдылышы бизде деле ушундай го. Мына ушундай текчелер бар экен, каражаттар бөлүнгөн. Анан балдар мынакей топ менен сабак өтүп атат. Балдардын бетин тартканга уруксат жок экен да. Балдар тарттыртпайт экен. Анан ошон үчүн мен беттерин жаап койдум. Убада бергем. Ооба деп анан мынакей топ менен сабак өтүп жатышат. Анан партанын, столдордун үстүндө аябай деле жыш материалдар деле жок. Сиздер окшоп эле тиешелүү материалдарды коюп, убагында сабак өтөт экен. Аркы дубалдардын жабдылышын карасаңыздар, бизде деле ушундай да. Өтө деле жыш эч нерсе жок. Полка текчедеги материалдарды алып колдонушат экен. Бул бала бакчасынын сырты. Мына ушундай сүрөткө тартып келгем. Анан жаткан бөлмөсүн уктаган кроваттар монда экен. Жыйнап койгонго ыңгайлуу да. Карасаңыздар, ушундай кроваттарга жатат экен. Эми изилдөө боюнча бул бала бакча, Италиядагы бала бакчалар жөнүндө маалыматты аяктадым. Эми изилдөө боюнча биз азыр изилдегенди билбей жатпайбызбы? Мына моундайды сунуштайт элем. Мына биз алманы изилдесек, алманын макетин түзүп, мындай цветной түстүү кагаздар менен эле. Мына алманын формасын түзүп, анан мондай боёп, раскраска менен ушинтип иштесе болот да. Мынакей карасаңыздар, алманы изилдеп жатат бала. Анан ошол алманы, кадимки эле алманын кусокторун краскага салып туруп, мондай формасын жасап жатат. Мынакей майдалап бөлүп кусокторго, бөлүкчөлөргө. Анын майдалап көрүп, даамын көрүп, жытын көрүп, мына ошол дагы изилдөө болуп саналат. Алма жөнүндө толук маалымат алыш керек да. Мына алма жөнүндө маалыматты карасаңыз, андан сок чыгат.
алар дагы сүрөтү кандай, мына ушинтип изилдешет, изилдөөнөчү. Мына же болбосо жөнөкөй эле сүрөттөрүн тартып, анан мына алманын өсүш эволюциясы кантип пайда болгон, мына кантип мына схема түрүндө ошондой интернет маалыматтан алып, анан ошол схемасын көрсөтүп берип балдарга таанып билүү, изилдөө ишин жүргүзсөңүз болот. Мына изилдөөнү ушинтип жүргүзсөк болот. Мына сиздерге көрсөтүп турган маалыматым ушул болчу. Мына ушул изилдөөнү мен кошумча маалымат бердим. Ал эми Италияда көрүп сүрөткө тартып келген сүрөттөрүм ушулар эле болду. Бул биздин бала бакчалардан жасалгасын эч айырмасын көргөн жокмун. Топтордо сабак өтөт, анан дидактикалык каражаттар сүрөттөрүнүн айырмачылыгын эле байкадым. Мынакей ушул сүрөттөр. Мына моореки өзгөчө экен, карасаңыздар. Анан моундай иштери өзгөчө экен. Мына прищепка менен дубалга илип койгон. Муну карасаңыздар, балдардын ишин, колунан чыккан иштерин илип коет экен, көргөзмө. Мына ушул сиздерге бере турган маалыматым ушул болчу. Изилдөө жөнүндө дагы маалыматым ушул. Балдарга изилдөө ишин өткөргөндө деталдуу ой жүгүртүп, деталдуу таанып билүүгө басым жасаңыздар, изилдөө ишин үйрөнүп аласыздар тез эле. Кандай суроолор бар? Суроолор кандай пикирлер бар? Бүгүнкү бере турган маалыматым ушул болду. Математиктер алдыда дагы ачык сабактар болот. Күнүн белгилейм, айтам сиздерге. Ките окуу ыкмасы боюнча да дагы бир мастер-класс өткөргүм келет. Сиздерге эмнени билгиңиздер келет, эмнеден кыйналып жатсаңыздар айтсаңыздар. Изилдөөнүн этаптары менен көрсөтүүнүн бир мастер-класс өтүп берейин дагы. Анан ките окуу ыкмасынан балдардын кээ өстүрүүгүн, таанып билүүчүлүгүн өнүктүрүүгө багытталган сабактар керек. Дагы эмне керек сиздерге? Суроолор барбы? Мисалы көркөм адабият сабагынан биз көбүнчө жомок айтып беребиз да балдаргачы. Жомокту биринчи окуп беребиз, анан айтып беребиз, анан театралдаштырабыз да. Анан америкалыктарда кандай экен, ошо сиз барган мамлекетти. Мен барган Италияга бардым. Швейцарияга бардым. Швейцарияда бала бакча эмес, мектепти көрдүк, алардын каражаттары, анан балдардын изилдөөсү, ошо деталдуу изилдөө ишин жүргүзөт экен. Жана театралдаштырып көрсөтүп берди бизге Жер планетасынын жаралышын. Көрсөтүп бергенбиз сиздерге. Ошондой да. Видеого тартып алдым эле, группага салып коем. Бир аз үзүктөрүн. Жандуу кадимкидей театралдаштырып көрсөтүп беришти. Китепти окуп бергендечи, макеттерди тизип, образдуу, жандуу кылып көрсөтүп берди, ошону менен айырмаланат экен. Бүгүнкү бере турган маалыматым ушул болду. Сабакка катышып бергениңиздер үчүн рахмат. Кандай суроо талаптарыңыздар бар, эмнеге муктажсыздар айтыңыздар. Тажрыйба алмашуу ушундай жолугушуулар болуп турат, бири-бирибиз менен байланыш түзүп турабыз. Жакшы эс алыңыздар, бейпилтүү барыңыздарга. Сизге да рахмат.